Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү ЛТР телеканалынын көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле сиздер менен туура тамактаналы теледолбоорунда көрүшүп отурабыз. Өспүрүмдөрдүн туура тамактануусу тууралуу бүгүн сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүн биздин теледолбоордун коногу профессор, тамактануу боюнча номер 1 адис десек болот. Турсун Турганбаева конокто. Турсун Турганбаева, кош келдиңиз. Саламатсыздар. Бүгүн көптөгөн изилдөөлөрдүн натыйжасын карап өтсөк, үй бүлө мүчөлөрүнүн арасынан эң эле көп туура тамактанууга жана ошондой эле өзгөчө тамактанууга муктаж болгон бул өспүрүмдөр экен. Жана ошонун арасынан эле өспүрүм кыздар экен. Да, чындыгында эле ошо биздин өспүрүм балдар, өспүрүм курак бул адамдын жашоосунда бир топ опурталдуу курак болуп эсептелет да. Себеби өспүрүм балдар тезирээк өсүшөт башкаларга караганда. Анан өспүрүмдөрдүн денесинде ар кандай өзгөрүүлөр болот. Себеби деген баягы ошо өспүрүм курак бул өткөл курак болуп атат да. Жаш балдар чоң киши болуш керек. Ошон үчүн алардын денесинде көптөгөн өзгөрүүлөр болот. Ошол көп өзгөрүүлөрдүн бардыгын туура жүрүш үчүн өспүрүмдөр туура тамактаныш керек. Алардын тамакка болгон муктаждыгы, айрыкча ошо баалуу заттарга болгон муктаждыгы ал чоң кишилерге караганда кичине көбүрөөк болот да. Ошон үчүн өспүрүм балдардын тамагына өзгөчө көңүл буруш керек. Турсун Турганбаевна, ал эми баарыбыз эле жакшы билебиз да, биз деген улан кыздар, балдар, өспүрүмдөр дал ушул чагында тамактанууга таптакыр көңүл бурулбайт, өзгөчө жана студент болуп жүргөн кезинде. Бүгүн бизде студияда конокто Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 1 курсунун студенттери бар. Келиңиз анда биринчи аларга суроо узаталы. Тамактануу тууралуу анда ой пикирлерин билсек, анан ошого жараша маегибизди улантабыз. Студиябызга кош келдиңиздер. Анда биринчи эле суроону узаталы сиздерге. Туура тамактануу боюнча эмне билесиздер? Күн ичинде мисалы үчүн канча жолу тамактанасыздар? Эмнелер менен тамактанасыздар? Саламатсыздарбы? Туура тамактануу деп мен жекече оюм боюнча бул туура азыктарды колдонуу, өз убагында, анан туура баягы порциялар менен колдонуу деп түшүнөм да. Мен өзүмдүн жашоомдо көбүнчө бананды көп колдоном. Анткени деген ошол бананда көптөгөн витаминдер бар. Бир күндүк витаминди толук камсыздай алат деген китептен окугандай мен ошону көп колдоном да. Ал эми күн ичинде канча жолу тамактанасыз? Ачык айтканда күн ичинде окууга байланыштуу мен тамактанам. Себеби дегенде эртең менен саат 7-де туруп, 7:30 уже окууга барып каласың. Эртең мененки тамактанбай каласың, тамак жебей. Анан түштө болжол менен саат 1-лерде. Демек, танапис учурунда дагы тамактанууга вакыт жетишпейт студенттерде. Ал эми кыздардан келиңиздер, кыздардан сурасак. Саламатсызбы? Мен оюмча туура тамактануу бул деген жер жемиштерди, сүт азыктарды ич керек. Еще мен баягында мен окуп калдым да, то что ашкабактын данегинде аябай көп витаминдер бар экен депчи. Ашкабактын ошо данегин кургатып алып, ошонун ичинен дагы ошолорду жеп баштаганбыз үй бүлөбүз менен. Күн ичинде мисалы үчүн канча жолу тамактанасыз жана көбүн эсе эмнелерде? Өзүм эртең мененки тамактанбай калам, ошо окууга байланыштуу. Ошо. Бирок өзүм мындай түшкү тамакты, анан кечки тамакты обязательно ичем. Сөзсүз түрдө, Ооба, сөзсүз түрдө. Ортосунда болушу мүмкүн тамактар. Анан көп эле эмес. Чоң рахмат, сиздин оюңузду билсек. Оюм боюнча бул бир күндө 3 жолу деп ойлойм. Бул деген эртең мененки, түшкү жана кечки тамак деп. Бирок өзүм түшкү жана кечки тамак ичем, потому что эртең менен окууга байланыштуу тоже Жетишпей каласыздар. Чоң рахмат жоопторуңуздар үчүн. Турсун Турганбаевна, өзүңүздөр көрүп тургандай эле биздин азыркы учурда өспүрүмдөр, өзгөчө студенттер туура тамактанууга аракет кылышат, бирок убакыт сааты жокпу? Жалпы эле сиздин оюңуз, мисалы үчүн азыркы акыбал жана туура тамактануу бул боюнча биздин маалыматыбыз канчалык деңгээлде? Туура тамактануу боюнча биринчи эле кезекте биз эмнелерди билишибиз керек? Жана ошондой эле өспүрүмдөргө өзгөчө. Чындыгында бул студенттердин айтканы биздин баягы мындан канча жылдан бери жүргүзүп жүргөн изилдөөлөр менен жайкеш келип атат. Биз балдардын арасында дагы ошо студенттердин арасында дагы ар кандай сурамжылоо изилдөөлөрүн жүргүзгөнбүз да. Ошондо баягы туура тамактануу боюнча маалымат ошо кош бойлуу келиндерде, анан кийин төрөт курагындагы аялдарда аларда көбүрөөк да. Ал эми вот өспүрүм кыздарда
анан кийин бул өспүрүм эми 18-19 жашка чейин болот да. Ошол курактагы кыздар үчүн, балдар үчүн мындай ошо маалымат иши чындыгында эле көп колго алынган эмес да. Ошондуктан баягы балдар өздөрү айткандай интернеттен тигил жакты бул жактан окушат. Эми ал жактагы интернеттеги маалыматты туура колдонуш үчүн адегенде өздөрүндө туура маалымат болуш керек. Себеби кээ бирлери туура, кээ бирлери көп туура эмес да. Анан ушундай вот көрүнүш эртең мененки тамакты студенттер эле эмес, даже мектепте окуп аткан балдар дагы тамактанбай мектепке кетип калышат окуугачы. Ал эми ата-энелери билет эртең менен тамак ичип кетиш керек. Ата-энелердин тарабынан дагы мындай тийиштүү көңүл бурулбай жатса керек деп ойлойм да. Себеби балдарды эртерээк жаткырып, анан эртең менен тургузуп, эртең мененки тамагын даярдап берсе, мектепте окуп аткан балдардычы, алар тамак ичип кетиш керек эле да. Ал эми студенттер болсо ата-энесинен бөлөк кетип калгандан кийин баягы өздөрүндө өзү билишет, анан кийин кечинде кеч жатышат, эртең менен араң турушат, анан тамак ичпей кетип калышат. Бирок ушундай тамактануу, туура эмес тамактануунун көйгөйлөрү биздин өлкөдө абдан эле көп. Мисалы үчүн изилдөөлөр жүргүзүлгөн, ошол изилдөөлөр боюнча ошо өспүрүм кыздардын арасында ар бир 3-чү кыздын каны аз. Ал эми где-то 60% жакын кыздардын канында темирдин саны аз. Ошон үчүн андан башка баягы фолий кычкылы деген бар, витамин А деген бар, дагы башка витаминдер бар. Эгер алардын баарын изилдеп көрсөк, ошо өспүрүм чагынан баштап эле бул кыздардын денесинде ошолордун аз экендиги байкалып атат да. Аз кандуулуктун кесепети бул кыздардын өзүндө эле эмес, алардын келечек баягы тукумуна дагы өзүнүн кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн. Ошол эле сыяктуу жана фолий кычкылы дагы да. Ошон үчүн деген баягы балдар туура тамактаныш керек. Жана айтып кетпедимби, бул өспүрүм балдардын ошо керектүү болгон витаминдерге, темирге, фолий кычкылына, витамин А деген бар да, ошолорго муктаждыгы булардыкы абдан көп. Себеби булар аябай бат өсүшөт, булар кыймылдуу дагы болушат, ар кандай кружокторго барышат, там да бийлешет деген. Ошон үчүн деген булардын ошо болгон иш аракеттеринин баарын даже окуганга канча көп убактысы керек, ага да көп энергия керек, ага дагы көп эстеп калыш үчүн, эске тутуш үчүн, например, цинк менен темирдин саны организмде толук болуш керек да. Ошолордун баарына расход кетет, бирок булар эртең менен тамак ичпейт, анан түшкө чейин жашойт, түштөн кийин шым этет, кечинде кечки тамак жетишпей калат, же баягы тыйын жагынан да может быть баягы кыйналуулар болушу мүмкүн. Ошентип баягы биздин балдар ошо өспүрүм убагында, көпчүлүк убагында баягы өздөрүнүн ден соолугун бузуп алышат да, анан кийин баягы айтышат да, энеси оорулуу болсо андан баягы жабыркаган бала төрөлөт депчи. Ошол өспүрүм убагында биз көбүнчө ошо кыз балдарга көбүрөөк көңүл бурабыз да. Себеби кыз баланын ден соолугу анын элдин келечегине, баягы тукумдун келечегине абдан чоң кедергисин тийгизет. Бирок ал баягы эркек балдардын ден соолугу бизге анча маанилүү эмес дегенди билдирбейт. Себеби дегенде эркек балдардын ден соолугу үй бүлө багыш керек, балдарын багыш керек. Андан башка тиги космоско учуш керек, например, да, там какой-то бир Нобелевский премия алыш керек, ушинтип эле жүрө беребизби деген. Ошон үчүн баягы эң керектүү заттарды балдар тамагы аркылуу алып турган абдан пайдалуу да. Анда мисалы үчүн азыр ата-энелерге кайрылсак, өспүрүмдөргө кайрылсак, бизди көрүп отурган, биз биринчи, экинчи чыгарылышта тамактануу пирамидасын сүйлөшкөнбүз. Тамактануу пирамидасында эмнелер болуш керек, эмнелер сөзсүз түрдө адамдын рационунда болуш керек дегенде, азыр мисалы үчүн ата-энелерге кайрылып, өзгөчө өспүрүм улан кыздары бар болгон ата-энелерге, балким өспүрүмдөрдүн өзүнө кайрылып, азыркы учурда эмнеге маани беришсин, кайсыл азыктарга көбүрөөк маани беришсин? Балдар деле туура айтышты да, бир топ эмелерин, туура тамактануунун негиздерин. Ошо туура тамактануу деген кандай деген бир топ эле мындай аябай кыйын суроода ага 1-2 сөз менен жооп бере албайсың. Ага жооп бериш үчүн ошо тамактануунун пирамидасын колдонгон жакшы. Себеби ал пирамидада, мисалы үчүн, биринчи топто эң астында баягы эң чоң ошол жерде дан азыктары бар. Дан азыктары баягы нан жей беребиз деп бизде көп айтат, бирок ошо дан азыктары бизге керек болгон энергиянын көпчүлүгүн ошо дан азыктарынан алабыз бизчи, где-то 50% ошо дан азыктарынан алабыз.
дан азыктарында деле ошол эле нанда, ошол эле гречка, дагы башка дан азыктарында адамдын ден соолугуна пайдалуу болгон ар кандай витаминдер, микроэлементтер көп. Бирок ошолорду баягы башка тамактар менен шайкеш келишин караш керек. Мисалы үчүн кадимки эле нанды жеп, анын аркасынан чай ичип алсак, ошо нандын курамында керектүү болгон темир заты сиңбей калышы мүмкүн. Пирамиданын экинчи тобунда, экинчи катмарында жер жемиштер жана мөмө жемиштер турат да. Жер жемиштер, мөмө жемиштер булардын курамында болгон витаминдердин баары тең бар. Анан жана балдар айтып атпайбы, биз банан жейбиз же башка мөмө жемиштерди жейбиз депчи. Булардын тоже мындай негизги шарты бүт жанагы мөмө жемиш жашылчалардын баарын ар кандай түсү болуп атпайбы. Ошон үчүн бир күндө 400-500 грамм ошо мөмө жемиш, жер жемиштер жеш керек. Бирок ошо 400-500 грамм эми 2 банан жеп койсо эле болот эмес. Баягы түсүнө карата болуш керек. Ошон үчүн бир күндө 3 башка түстүү мөмө жемиш же жер жемиш жеш керек. Мисалы үчүн сары савиз, ак банан да, например, и жашыл чөп. Ошондо кийинки күнү баклажаны цвети башка. Ошондой себеби деген бул жашыл жемиштердин алардын түсү эле башка эмес. Түсү башка болгондон алардын курамы дагы башка. Ошон үчүн биринде жок витаминди, микроэлементи экинчисинде бар. Ошондо бирин-бири толуктайт да. Андан тышкары үчүнчү топто сүт азыктары. Себеби сүт азыктарында бизге керектүү болгон майлар бар, бизге керектүү болгон жакшы белоктор бар да. То есть сүт азыктарын ар кандай иче берсе болот. Айран, биалак, творог ошолорду да. Андан 4-чү группадагы бул эт азыктары. Ушул эт азыктарынын курамына жаңгак, бурчактар кирген да. Себеби алардын курамында дагы белоктор бар. Ошон үчүн эт азыктары дегенде эттин баардык түрлөрү. Балыктын эти, тооктун эти ошолор. Анан пирамиданын эң чокусунда кичинекей болуп турган жер, ал жерде жалаң таттуулар, анан кийин майлар кошулган да. Баягы колдон келсе, пирамиданын башындагы тамактарды жебей койсо деле болот. Себеби бизге керек болгон майлар этте бар, сүттө бар, дан азыктарында бар. Канттар болсо ошол эле дан азыктарында, мөмө жемиштерде бар. Ошон үчүн колдон келишинче ушу 4-чү группадан баштап Ал эми ошондой чоң рахмат. Жанагы фолий кычкылы, витамин А сыяктуу витаминдер керек, микроэлементтер керек дедиңиз. Ошолорду мисалы үчүн кызылчадан, анардан алса болот да ошондо. Ошолорду көбүрөөк жеш керекпи кыз өспүрүмдөр? Да, ошон үчүн деген баягы жер жемиш, мөмө жемишти айтып кетпедимби? Бир күндө 400-500 грамм, төстүстү 3 башка түрлүү жеш керек депчи. Анан кийин баягы фолий кычкылы, темир, мисалы үчүн этте деле бар, этте деле көп да, жанагы силер айтып кеткен жашылчаларда деле бар. Бирок балдарга, эми үчүн балдар жөнүндө көп изилдөөлөр жок. Балдарга вот тамак аркылуу, балдар өздөрүнүн муктаждыктарын тамак аркылуу камсыздап алса болот. Ал эми кыздар болсо, кыздарга бул тамак аркылуу кыздар да камсыздай алышпайт. Себеби кыздардын этек кири келет, анан күндө ай сайын кан кетип турат. Ошону менен ошо кандын курамында бир топ керектүү болгон витаминдер, микроэлементтер баары тең кетет да. Ошон үчүн баягы кыздардын муктаждыгы көбүрөөк болот да. Ошон үчүн кыздар түрлүү тамакка кошумча темирди, анан фолий кычкылын кошумча витамин катары аптекадан сатып алып ичиш керек да. Мисалы үчүн кандай сурашы мүмкүн да, кандай курс менен ичет деп. Мисалы үчүн 3 ай ичет. Сөзүңүзгө аралжы, балким сурайлы биздин кыздардан, мисалы үчүн сиздер азыркы учурда, балким сиз, балким таанышыңыз болобу, сиз курактуу кыздар, фолий кычкылын же темирди ошол эле аптекадан барып витаминдерди алып ичесиздерби, кыздар? Мен өзүм жок, бирок курбум алганын көргөм. Ал кош бойлуу кыздар ичет экен деп ойлогом фолий кычкылын. Бир гана кош бойлуу айымдар гана ичет деген. Рецепт ошол көп жазылуу да. Бул дагы ошо маалыматтын жетишсиздигинен, себеби ошо бир 15-16 жылдары бизде ошо клиникалык протокол иштелип чыгылган. Анан кийин ошо бул өспүрүмдөр менен иштеген врачтар, медсестралар уже аларга айтып бериш керек болчу да, ошо маалымат жетпей калган да. Чындыгында 15 жашка чыккан кыздардын бардыгы, 15 жашка чыккан кыздардын баары каны азбы, жокпу, ага карабай,
3 айдан 2 жолу 3 айдан 1 жылда да ичиш керек. Мисалы үчүн 3 ай ичет, 3 ай салат, 3 ай ичет, 3 ай салат да. Ошондо темирди бир жумада 1 жолу ичет. Бир эле таблетка 1 жолу ичет, бир жумада 1 жолу да. Ал эми фолий кычкылы өзүнчө мындай кичинекей флакондо сатылат. Ал аны 3 жолу ичиш керек бир жумада. Ошентип 3 ай ичип бүткөндөн кийин 3 ай эс алып, анан кайра 3 ай. Ошол ритм менен биздин кыздар 49 жашка чыкканга чейин ичиш керек. Ичиш керек. Улан Да, дайым ичиш керек. Себеби деген кош бойлуу, ал жана кыз айтып кетпеди, кош бойлуу келиндер ичет экен деп ойлогом депчи. Кош бойлуу эмне үчүн кош бойлуу келиндер ичет жана фолий кычкылын? Себеби фолий кычкылы жетишпесе, балдар ичинен майып болуп төрөлүп калышы мүмкүн. Көбүнчөсү ошо баш мээси анан жүлүнүү жакшы өнүкпөй калат да. Ошон үчүн кош бойлуу келиндер учетко тургандан баштап ошо фолий кычкылын берип баштайт. Учетко турганда алар где-то бир балдар ичиндеги түйүлдүккө бир 2 ай, 3 ай болуп калганда барып учетко турушат да. Ал убакта уже если энесинин денесинде фолий кычкылы жетишпесе, анда тиги бала уже баягы баш мээси или жүлүнүү уже жабыркап калган болот да, түйүлдүкчү. Ал эми баягы мен айтканда 3 ай ичип, 3 ай ичпей кош бойлуу боло элекке чейин ичип жүргөн болсо, энесинин организминде жетиштүү түйүлдүк дагы жакшы түйүлөт да. Анан төрөлгө учетко тургандан кийин 2 айында турабы, 1,5 айында турабы, ошо бүт боюн төрөгөнгө чейин, төрөгөндөн кийин дагы 3 айга чейин ошо темирден фолий кычкылын ичиш керек. Себеби төрө ичинде жатканда, бала ичинде жатканда анын муктаждыктары көбүрөөк болот да ошо балага дагы. Төрөгөндөн кийин баланын энесинин өзүнө да керек. Рахмат Тургунбаевна. Анда мен оюмча бул учурда биз өзгөчө ата-энелерге кайрылуу жасап өтүшүбүз керек. Урматтуу ата-энелер, эгер сиздин уулуңуз, кызыңыз 15 жашына келген болсо, өзгөчө өспүрүм кыздарга өзгөчө маани беришиңиз керек экен. Бир гана толук жана туура тамактануу эмес, андан сырткары ошол эле фолий кычкылы, темир же витамин А сыяктууларды кошумча сөзсүз түрдө ичип турушу зарыл экен. Ага сөзсүз маани бериңиз, сөзсүз түрдө көңүл буруңуз дейли. Ал эми азыр келиңиздер, бизде күндөлүк бар. Күндөлүк тууралуу балким көбү деле биле бербейттир, маалымат аз болушу мүмкүн. Атайын иштелип чыккан. Азыр биздин жаштарга күндөлүктөрдү берели. Алар күндөлүк боюнча кечээ күнү, бир күн мурда дейли, саат канчада, күн ичинде канча жолу эмне жедиңиздер, эмне иштиңиздер, мисалы үчүн ошолорду өтө деталдуу түрдө дейбиз, балким же жалпылап жазып өтүңүздөр. Андан кийин биздин Адис Турсун Турганбаевна карап, ошого жараша сиздерге өзүнүн пикирин айтсын. Ошого жараша кошумча балким бизди көрүп отурган телекөрүүчүлөргө дагы кандайдыр бир кеңештер туулат. Анда сиздер жазгыча, даярдагыча өспүрүмдөргө кандай кошумча сабакка, мектепке өзү менен кошо алып бара турган бутерброд сыяктуу тамактарды жеңил, оңой, бат даярдала турчу кошумча тамакты даярдоого үйрөтөт. Анда сөздү ашпозчу узатам. Саламатсыңарбы? Мен атым Эгинбаев Берик Рустамович. Мен Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясынын президенти болом. Бүгүн биз атайын окуучуларга шамшу метчү бутерброд жасайбыз. Бүгүн 3 түр жасайбыз. Бизге нан керек. Нанды силер ак нан колдонсоңор болот. Негизи башынан биз нанды кууруп алсак болот, же болбосо сковородкага же грилге. Бияка дагы биз сливочный май кошсок болот, каймак кошсок болот. Негизи үйдө кандай жашылча болсо ошону колдоно берсе болот. Колбаса колдонсо, сыр колдонсо болот, жумуртка колдонсо болот. Жумуртканы бышырса дагы, кууруса дагы болот. Биз бүгүн 3 түр жасайбыз. Помидор огурцы менен жасайбыз. Анан кийин перец менен, жумуртка менен жасайбыз. Анан кийин жана бышкан кааласаңар картошка кошуп койсоңор болот, сабиз кошуп койсоңор болот, кааласаңар кызылча кошсоңор болот. Бунун баары бышкан. Анда эмесе баштайбыз. Биринчи бутербродко биз майды шоо алабыз. Башта айтып кеткендей эле, бир сыйра кууруп алсаңар даамдуураак болот.
биринчи биз свежий огурцы менен помидор менен жасайлык. Бияка жашыл кошуп койсоңор дагы болот. Бир жумуртканын жартысын кошуп койсоңор дагы болот. Биздин биринчи бутербродубуз дайын. Экинчи бутербродубузга ошондой эле майышыбайбыз. Эки бетине тең. Бияка ошондой эле свежий перец турайбыз. Ичке кылып туруп мындай тизип чыгабыз. Бияка дагы редиска кошуп койсо болот. Редисканын дагы даамы жакшы болот. Бутербродуңар аябай сочный болот. Бул жашылча жемиштер балдарга аябай пайдалуу, анын керектүү. Бияка дагы помидор кошуп койсоңор болот. Ошон үчүн муну бат-бат эле жасап туруп, балдарга жасап бербейбиз. Үчүнчүсүн болсо, биз ошондой эле бышкан жашылча колдонсок болот. Биз бул жерге каймак шабап алабыз биринчи. Мындай кылып туруп кошуп коебуз. Андан кийин бышкан сабизди туурайбыз. Муну дагы аябай ичке туураш керек. Кызылча негизи аябай пайдалуу жашылча. Жумуртканы ушундай майда кылып туурап алсаңар болот. Биз бүгүн атайын окуучуларга же болбосо студенттерге бат жазылуучу, андан кийин бат тамактануучу бутерброддор жасадык. Бул аябай бат жазылат. Бул бутерброддорго үйүңүздө болгон жашылчалар колдонсоңор болот. Бышкан же үйүңүздө эттер болсо, эттерди майда туурап ушундай контейнерге салып туруп, атайын жабылчу крышкалар менен ушуну балдарыңызга салып берсеңиз болот. Бул бутерброд түшкү тамакка чейин же кечки тамакка чейин шам-шум эт жеп оокат. Бул аябай пайдалуу. Ушуну колдонуңуздар. Туура тамактаналык. Балдар жана кыздар, акылдуу, ден соолугу чын жана өмүрүңөр узун болуусун кааласаңыздар, анда туура тамактаныңыздар деп биз кайрадан бүгүнкү чыгарылышыбызды улантмакчыбыз. Биз ашпозчубуздан мурда биздин бүгүнкү катышуучуларыбызга тамактануу күндөлүгүн узатканбыз. Дайыр болсо алсак сизге. Тамактануу боюнча адис жана профессор Турсун Турганбаевна дал ушул биздин бүгүнкү катышуучулар толтурган күндөлүктөрүн карап, эмне жетишпесе, эмнени кошумчалаш керек экен, жалпылап бир ой пикириңизди айтып өтсөңүз. Жаштарга суроо узатайын. Сиздер тамактануу күндөлүгүн биринчи жолу толтуруп жатасыздарбы же буга чейин дагы күндөлүк тууралуу маалыматыңыздар бар беле, балким көргөнсүздөр? Мындай күндөлүк атайын туура тамактануу дегенге андай кылган эмесмин. Автандил. Мен тамактануу күндөлүгүн электронный түрдө толтурган болушум керек. Телефондун өзүндө эле, мисалы, азыркы учурда канча шаг басып атасың, канча саат уктап атасың, ошонун баарын телефон өзү эле баарын жазып турат да. Анан мага кызык болуп ал жакка кирип көрсөм, ошо тамактануу, азыктанууну толтуруучу жай бар экен, жер бар экен. Аяка ошол азыктарды жазсаң, канча калорий короттуң, канча калорий ичтиң, канча калорий коротуш керек, ашыкча ошонусун баарын чыгарып берип турат экен да. Анан мага кызык болуп, мен колуман келишинче күнүгө толтурганга аракет кылам. Аделе, ал эми сиз тамактануу күндөлүгүн бул күнгө чейин толтургансызбы? Мен өзүмдүн жеке күндөлүгүм жок, бирок мындай күндөлүктү мен толтуруп келгем. Анткени деген менин сиңдим сахарный диабет менен ооруйт. Ошондуктан ал үчүн толтурам. Мен саат канчада эмне жеди, эмне кылып жүрөт, физ упражнениясын баарын карап, ушул күнүнө толтуруп келет. Адистин ой пикирин анда угалы, Турсун Турганбаевна. Да, бул күндөлүктү азыр 3 студент толтурушпадыбы? Үчөөнүкү мындай бири-бирине окшош эле экен да. Мисалы үчүн үчөө тең эртең мененки тамакты жешпейт. Пирамида боюнча айтылбадыбы, жанагы кант азыктардан жасалган кондитерлик тамактарда печенье, торт, пирожныйларды
колдон келсе жебей коюш керек деп да. Бул биздин кыздардын тамагында именно ошо пирамиданын чокусунда баягы аз жеш керек деп сунушталбаган азыктар кичине көбүрөөк экен. Баягы печенье, торт, да, саат 9-га чейин даже саат 9-да торт жеген кызыбыз бар экен. А бүгүнкү күндө ошо саламаттык сактоо министрлиги сунуш кылып атат. Ошо канты көп тамактан колдон келишинче жебеш керек. Себеби деген баягы кант диабети болушу мүмкүн. Андан тышкары баягы жүрөктүн, кан тамырлардын оорусу ошолорду көбөйөт да. Ошон үчүн кичинекей балдарга мисалы үчүн баягы кошумча тамак бергенде такыр эле кант кошпой бергиле деп атабыз азырчы. А бул өспүрүм кыздарга бул колдон келишинче канттан баш тартыш керек да. Андан тышкары вот бул жаш балдар болгондон кийин булар аракет кылышат экен. Жашылча жемиш, мөмө жемиштерди жегенге, бирок алардын саны өтө эле аз болуп атат да, өтө эле аз. Бир жолу может это кымбат болуп атат, может ошон үчүн же болбосо булардын баягы окуусунан колдор тийбей атат. Бул жерде так сүт азыктары мисалы үчүн такыр эле жок үчөөндө теңчи. Жанагы бурчактар, жаңгак деген үчөөнүн бирөөндө дагы жок. Алардын курамында дагы абдан көп пайдалуу азык заттар бар, айрыкча ошо өспүрүм убагында. Жанагы биз врачтарга айтып атканда, бир врач айтты да, мен балам жаңгакты эстеп калды. Жаңгактын өзүнүн түзүлүшү кишинин баш мээсине окшош. Ошо жаңгак мээге пайдалуу болсо керек депчи. Ар бир продуктта, мисалы үчүн мен аябай бөлүп айта албайм. Мисалы үчүн могу пирамидада турган тамактардын баардыгын жеш керек. Эң башкысы ошо пирамидада болгон тамактар күнүмдүк тамакка кириш керек. И аны баягы шайкештире билиш керек. Канчалык түрлүү тамак болсо, ошончолук тамактын пайдасы көбүрөөк болот. Ошо мындайын айтканда, бул биздин конок кыздардын, балдардын тамагы баягы туура деп айтканга болбойт да. Көпчүлүк тамактар жетишсиз. Туура тамактануунун эң негизги шарты бул күндө үзгүлтүксүз 3 маал негизги тамактарды ичиш керек. Анын ортосунда 2 жолу шам-шум этиш керек да. Мисалы үчүн эртең менен булар саат кетип атканда саат 7-де, 7:30 тамак ичишсе, где-то саат 10-дордо, 11-лерде булардын курсагы ачат. Ошол убакка мисалы үчүн өзүңөр менен чогуу алма же банан же башка мындай жетиштүү болгон даже сайвиз алып алсаңар болот да. Өзүңөрчө баягы саат 10-11-лерде шам-шум этип алганга. Түшкү тамактан кийин кичинекей саат 4-5-терде курсак ачканда ошолго дагы өзүнчө мындай тамак алып алсаңар болот да, өзүңөр менен кошочу. Анан азыр жана көбүнчө гамбургер тиңдеп мындай сатып жасап атпайбы? Ошону үйдөн жасап алсаңар деле болот да. Контейнер деген толтура аларга салып көтөрүп кетсе болот, көтөрүп жүрсө болот да. Анан кечки тамак. Кечинде саат 6-7-де тамак ичет, анан саат 11-ге чейин болгондо курсак ачат, баягы уйку дагы көп жакшы болбойт, киши жакшы эс албай калат да. Ошон үчүн баягы мындай чай печеньеге караганда ошо 1 стакан сүт же 1 стакан айран ичип койсоңор, анын пайдасы көп. Себеби үчөөңөрдүн күнүмдүк тамагыңарда сүт вообще жок экен да, сүт азыктары жок экен. Сүт азыктарынын курамында дагы көптөгөн пайдалуу витаминдер бар. Туура айттыңыз, жанагы мектепке балким бара турчу өспүрүмдөр, балким университеттерге бара турчу өспүрүмдөр жанында өзүнүн ошол эле алма сыяктуу жанына салып, же болбосо бутерброд, биздин ашпозчубуз сизге рецептин көрсөтүп берди. Дал ушул чыгарылышты көргөндөн кийин балким сиз дагы өзүңүздүн балким балаңызга, кызыңызга же кызыңыз өзү эле даярдап жанына ала барат. Менин оюмча бул маданиятты да бизге алышыбыз керек. Андан уялып кереги жок, себеби деген ал пайдалуу да ден керек. Мисалы мага аутсанын методу аябай жагат. Мисалы тамак жеп атканда адам мындай тамак жеп атат, өзүн эркин алып отурат, билим да жакшыраак кирет да. А бизде болсо андай өнүккөн эмес. Менин оюмча мындай адаттарды үйрөнүп кийин алып кетиш үчүн танапис болот да сөзсүз түрдө, сабактардын ортосунда. Сөзсүз түрдө менин оюмча мындан кийин, бул чыгарылыштан кийин адистин кеңеши боюнча дагы жаныңызга контейнер даярдап,
керектүү балким бутерброд болот же жемиштер болобу ала жүрүңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, тамактануу күндөлүгүн сиз экранда көрсөтүлгөн сайттан жүктөп алып, күнүмдүк тамактануу адаттарыңызды деле жазып карап, эмне бар, эмне жетишсиз, жана ошондой эле тамактануу пирамидасын дагы дал ушул сайттан жүктөп алып, өзүңүзгө күндөлүк алып жүрсөңүз болот, жазып жүрсөңүз болот. Дал ошондо өзүңүздүн тамактанууңузду контролдоңуз дейли. Бүгүнкү биздин эң маанилүү сөзүбүздү дагы узаталы. Бүгүнкү биздин коногубуз профессор жана тамактануу боюнча номер 1 адисибиз Турсун Турганбаевага чоң рахматыбызды узаталы, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин чыгарылыштын катышуучуларына, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын 1 курсунун студенттерине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындан кийин тамактанууга көңүл буруп, маани бересиздер деген ойдобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жашылчалар узак өмүр жана жаштыктын ачкычы слоганы менен кийинки чыгарылышыбыз сиздер үчүн даярдалмакчы. Дал ушул кийинки чыгарылышта сиз адис менен биргеликте жашылчалардын биз үчүн маанилүүлүгү, өлчөмү жана түрлөрү тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта туруңуздар, туура тамактаныңыздар. Көрүшкөнчө.